Дагы бир ирет кутман таң ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздардын жаңы кошулуп атканыңыз болсо, кармаган орозоңуздар кабыл болсун, жаратканымдан сураган тилек дуаңыздардын бардыгын жаратканым кабыл кылсын, элибизде тынччылык болсун, мекенибизде, өлкөбүздө өнүгүү болсун дейли. Эң сонун биздеги темабызга жараша өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди WhatsApp номерлерибизге калтырып кетсеңиздер болот. Анда эмесе кийинки кезекте ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр бир сиздерге чакан сюжет көрсөткөнү турабыз. Бул сюжет болсо биздин элибизде азыр билесиздер, бардыгы бир химиялык жолдор менен жасалып, же болбосо айтор деги эле мына ушул зыянны көбүрөөк нерселерди көп колдоно баштадык, көп колдонуп жатабыз элибиз чындыгында. Анткени биз эл деген ушул экен, аккан агым менен ага берет экенбиз. Бири келип рекламасы жакшы болсо, же болбосо аны өзү колдонбой туруп деле көрсөтө берет экен, анан аны элибиз ээрчип кете берет экен. Азыр сиздерге бир пайдалуу чай тууралуу бир сюжет көрсөткүбүз келди, ардактуу телекөрүүчүлөр. Азыр сиздерге коюлуп бере турган болгон болсо, мына ушул жерден чыныгы натуралдуулугунда сиздер өзүңүздөр көрүп далилдеп аласыздар деп ойлойм. Андыктан мына ушул биздин кичинекей роликке сюжет берели. Мына ушундай Mary Detox деген чай тууралуу кыскача ролик болду, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бул бизге атайын Турциядан келген чайлар экен. Элибизге бир пайдалуу жагынан айтор кичине сиздерге маалымат берүү үчүн өзү дагы биздин кесиптеш жана ошондой эле ырчы айым Алтынай Жайнакова келип отурат. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Бирге болсун. Кандай келип алдыңыз? Ушу уктап калыптырмын да, бир жарым саат убакыт калганда эле чуркап келип калдым. Негизи аябай даярдыктарды көрүп, жакшы бир келейин деген белектер менен биздин көрүүчүлөргө дагы ниеттер бар эле. Ороз айы тилекке каршы чачымды да үтүктөбөй келген туура келди. Баракелде. Демек шашып келгенде ушундай келдиңиз. Жасанганыңыз шашып келгениңиз. Бул шашпаганда демек анда кандай болду экен? Андай сонун болмокта. Баракелде. Орозо кармап аткан экенсиз, орозоңуз кабыл болсун, жаратканымдан тилеген тилек дубаларыңыз кабыл кылсын дейли алгач ирет. Анан мүмкүн болсо кичине бир өзүбүздүн эфирибиздин тартибин тааныштырып кетели. Бүгүн өзүбүз бир чакан тема койдук элек. Сизге кайсыл мезгил жагат, анан ошол мезгил сизге эмнеси менен жагат деген. Мүмкүн болсо сизге алгачкы биринчи эл менен учураштырып алалы, анан ушул сурообузга утурлай жооп берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, замандаштар, мекендештер, бир туугандар, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Көптөн бери эфирге келбей сүрдөгөндүн белгиси. Кыргыз жергесине тынччылыктар болсун. Бүгүн сиздерге дагы да пайдалуу болойлу деп, дагы бир өзүбүздүн колдон келген жакшылыктарды кыргыз элине жеткиликтүү кылалы деген максат менен бүгүн эфирде отурабыз. Саламатсыздарбы? Баракелде. Азыркы эле темабыз кайсы мезгил жагат сизге? Мага негизи бардык эле мезгил жагат. Ошол мезгилде мен үчүн да жакшы бир көз ирмемдер өтүш керек да. Ар бир мезгил. Мен ошого эле басым жасайм да. Ошондой. Демек баягы кышында мисал алганда мен өзүм жөнүндө жооп берейин. Мен кышында калың кийингенден жүдөп кетем, ошондуктан кышты көп жактыра бербейм мисал алганда. Жаз келгенде элдер баягы кышкы буттак эле ботинканы, үстүдөгү калың куртка, жемпер, кофта деген нерселер чечилип, рубашка, футболка кийип баштайт эмеспи. Мага мисалы жаз жагат. Кыш жакпайт. Кыш көп жакпайт. Сизге кайсыл? Эми ошол кыш бир аз суугураак эмеспи? Ошол учурда жашоого сүйүүнү аралаштырып койсо жылуураак болот. Жан дүйнөбүздө жылуу пайда болуп, Сиз мага жакшы реклама берип атасыз. Ар бир кыш келген сайын демек сүйүү кошуп турушуң керек экен. Сүйүү жаңылап турса, ошону жакшы өтсө керек деп ойлойм. Эми мунун баардыгы тамаша. Негизи ар бир мезгилди жакшы өткөргөнгө аракет кылам да, анан бөлбөйм. Ошо бирок кышта сөз сүйүү болуш керек. Эң башкысы кышында сиз эмне менен жылынып чыгаарыңызды түшүндүк биз. Баракелде, ардактуу телекөрүүчүлөр, мыкты жооп болду. Кышында демек сүйүү жаныңызда болсо эч кандай көмүр, отопление кереги жок экен. Баракелде, мыкты жооп болду. Эми Алтынай айым, сиздин келгениңиздин бирден бир себеби мына ушул
зыянынан пайдалуу жагы көбүрөөк деп атайын бир элибизге тартуулап алып келип отурасыз. Мүмкүн болсо өзүңүз бир кыскача ушул фирма тууралуу же болбосо бул ОСО айтор тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Бул ОСО компания официалдуу түрдө бүт бардыгы бизде официалдуу иштейт. Турцияда иштелип чыккан чай, жалаң чөптөрдүн кургатылганынан жасалган чай. Бул чайды Европада 10 жылдан бери сатылып келет да. Анан эмне үчүн Кыргызстанга алып келдик? Мен өзүм чармачыл адам катары ошол реклама бартер менен иштеп калабыз го. Ошол арыктатуучу бир каражатты реклама кылып, жакындарыма ичирсем, аябай кыйналып калышты да, ушунчалык. Ошо негизинде ушунчалык арыктоо үчүн жакшы бир продукциялар жокпу деп изилдеп, өзүм 3 ай изилдеп, 3 айдан кийин ушуну таап, Турцияга барып келишимди түзүп, тесттен өткөрүп, анан сатка чыгарганбыз. Эң сон негизи ушул Кыргызстанга келгенине канча убакыт болду? Канча убакыттан бери илектенип жатасыз? 2 жыл болуп калды. 2 жылга жакындап калды, 1,5 жылдан өттү. Бизде Ош, Бишкекте офистерде гана сатылат. Эч ким сетевой эмес, же болбосо оптом эч ким алып сатпайт. Бул деген компаниянын ар бир бизге кайрылган кардарга өзү каалаган салмакка жеткирүү болуп эсептелет да. Биздин негизги максат сатып коюу гана эмес. Ошондуктан бул жерде мен акчага басым жасабай, биздин ар бир кардарга басым жасаганмын. Демек, санына эмес, сапатына. Сапатына, ооба. Демек, бул чай менен өзүңүздөр азыр натыйжасын көрүп жатасыздар да. 1,5 жыл, 2 жылдын жүзү болуп калды дедиңиз. Эң аз бес кылган, баягы арыктаган сиздердин кардарлардан кандай инсандар болду? Бул чай 1 айда 6-9 килограмм арыктатат да. Бул организмге жараша. Эмнеден улам адам толуп кетти. Ошого жараша арыктатат. Мүмкүн сиз 6, мүмкүн сиз 10 арыкташыңыз мүмкүн. Бул чай 1 айда. Чалуу бар экен азыр мүмкүн болсо. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз. Балам ушу чайды кандайча кылып ичиш керек, кандайча пайдасы бар. Адилет балам, өзүңө Кудай ден соолук берсин, бактылуулук, балдарыңдын урмат сыйын көр. Мен 88-деги адаммын. Бар болуңуз апа. Бар болуңуз апа, аман болуңуз. Жоопту мына азыр. Саламатсызбы апа, туткан орозоңуз кабыл болсун. Бизге кайрылган кардарга жекече информация берип туруп, негизи күнүнө 2 мал ичилет, 2 чай тең. Бул чайды көпчүлүк хронический оорусу барларга ичүүгө болбойт, өзгөчө жаш өткөн апаларга биз бул ERMT деген чайыбызды ичиребиз да, күнүнө 2 мал өкө тең. Аябай шишиктерди кетирет, кан айлануу системасын жакшыртат, арыктагандан кийин кайра салмак кошпойт. Бул 2 жыл болуп калды. Бизге баштапкы кардарларыбыз ушул убакка чейин биздин көзөмөлүбүздө да эч кандай салмак кошпой, эми чайды ичтим, салмак кошпойм деп эле жей бербей эмес, ошол түшкөн салмакты сактап калса болот. Атайын гормональный сбой кылып, нарушение кылып, бузулууларга алып барбай, толуп кетпейт адам. Ушул жагыбыз менен биз Кыргызстанда бир жакшы бир өзүбүздү таап алдык. Демек, бул сизге азыр бул элдин атынан суроо туулуп жатат эле. Эгер бир жолу ичип арыктап алган болсо, анан дайыма ушул чайды алып туруу керектелеби? Жок, например, мисал үчүн сиз бул чайды ичип арыктадыңыз да, өзүңүз каалаган салмакка жетсеңиз, 1 айда 7 килограмм дейли, орточо эсеп менен 7 килограмм арыктасаңыз, ошол эле салмакта кала бересиз. Кайра барып мага алып ичүүнүн кажети жок, кереги жок, андай эмес. Анан эркек киши бир аз, бизде 20% эркектер, биз кардарларыбыз аппетит көбүрөөк ачылат го сиздерге. Ошол учурда күнүнө 1 уштуктан, 1 эмеден болсо 2 күнүнө 1 ичип турушат биздин байкелер. Мен өзүм аппетитим эметейинчи, жаап турайынчы деп. Составында витаминдер бар чайлардын. Ошолор адамды ток кармайт. Учурда орозо учурунда да ичип атабыз, орозо жеңил өтөт. Организм тамак талап кылбай калат. Мага окшогон арыктарга толуу үчүн чайлар жокпу? Жок, толуу үчүн жок. Азыр арыктата алайлы. Анан Кудай буйрса дагы баракелде. Демек, мунун дагы бир жасалуу шарттарын айтып кеттиңизди өтүнөм. Баягы эмне чөп менен, балким кандай химия эмне кошулат, элибиз кичине билип алсын, Ооба, мен аз да болсо ошол элдин кызы болуп калбадымбы? Ошол жагына да басым жасап туруп, Турцияга барып, иштеп чыккан фабрикага өзүм биринчи таанышып, алгач алып келерден мурунчу алар менен келишим түзүп, кандай шартта жасалат, эмнелерден жасалат, бүт баардыгын көзүм менен көрүп келгем. Жалаң чөптөр составын биз кененирээк ар бир бизге кайрылган кардарга жиберебиз сүрөттөрү менен. Анан клубничный вкус, компоттой кылып эле 2 мал ичип коесуңуздар болот.
Баракелде. Бир билдирүү келип отурат, ошол билдирүүлөрдүн бирин окуп өтөлү. Саламатсыздарбы, таңкы 5 берүүсү. Оштун каерден алсак болот, канча ичиш керек, акчасын да айта кетсеңиздер, зыяны жок бекен дейт. Ошто филиал бар, Раванскийде биз ошто көчөлөрдү так азыр билбейм, тилекке каршы биз өзү түшүндүрүп беребиз. Экранда телефон номерлерибиз барбы? Коюп коет, жазылып коет. Анан кантип ичет, сизге негизи эле кайсы чайды ичүүгө болот, бүт бардыгына биз өзүбүз кененирээк маалымат беребиз. Сиз ичип бүткүчө адистердин көзөмөлүндө болосуз. Бизде офистерде атайын врач кыздар отурат. Кимге болот, кимге болбойт, биринчи такташат, алгач тактап ошондуктан. Алгач ирет, демек ден соолугун текшерип, бардык медициналык эмеден өтүп, жок өтпөйт, жок. Просто баягы ошол врач текшерип берет. Сизге буну ичүүгө болот же болбойт деп. Врач өзү сунуштайт. Анан чайды колуна тийгенден кийин адистердин көзөмөлүндө болот. Күндө ичип жатабы, калтырып койгон жокпу, анткени бизде толук турдуу кепилдик бар да. Бизде ушул убакка чейин Кудайга шүгүр эч ким мени арктабадым деген кардар бизге каттала элек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр биздин Алтынай Жайнакова айымдын дареги жана ошондой эле алдында номери чыгып турат. Мүмкүн болсо толук маалыматты мына ушул номерге чалып алсаңыздар болот. Дарегин дагы, чайдын канча турарын дагы, дарегин дагы жана кандай ичиш керек, айтор бардык суроолоруңуздарга мына ушул номер аркылуу жооп ала аласыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Анан Турцияга барып көрүп келдим деди. Демек буну Кыргызстанга сиз алып келип отурасызбы же сиз бул жерде жөн гана кызматкерсизби? Мен официалдуу представитель болом, жүзү болом Кыргызстанда. Анан ошол. Демек сиз алып келгенсиз, Баракелде. Буну сизге ким сунуштап, кайдан билип калдыңыз дегиле? Муну кайдан билип анан бардыңыз ошо Турцияга, мен ушундай кылышым керек экен, биздин кыргыздын айымдарына менден жардам керек экен деп? Ооба. Мен жана башта дагы бир аз айтып өттүм эле, көңүл бурбаган окшойсуз мага. Мен ошол китайский таблеткалар мага кайрылат да. Арыктатуучу каражат реклама кылып бериңизчи деп. Мен ушул жерден тура эмес бир ишти кылганмын, өзүм ичип көргөлө элге реклама кылганмын да. Инстаграм баракчам аркылуу эми канчалаган адам, хотя бы бир 100 адам кайрылат да ошол адамга. Кечирим сурайм. Анан ошону сиңдиме бере койбоймунбу? Жанымда сиңдим бар эле, бир аз толугураак эле арыкта деп. Анан төшөккө жатып калганда, укмуш башкача бир состоянияда, анан алагын ичпей токтоткон же ичкенин болобу, кандай эч ким эчтекени түшүндүргөн эмес да. Ошондон улам токтотту дагы чайда, мен изилдей баштадым ушул тараптычы. Ушунчалык кыйналышабы Кыргызстанда жокпу деп изилдеп, анан ушуну интернеттен табып, байланышып алар менен чакырышты. Ал жака учуп барып, анан бүт бардын көрүп, Кыргызстанга алгач келгенде 100 пачканы алып келип тесттен өткөрүп, өзүм тааныштарым эч ким кайра толуп кеткен жокпу, бардыгы арыктадыбы, ичирип көзөмөлдөп анан сатыкка чыгарганмын. Демек алгач ирет өзүңүздүн жакындарыңыздардан баштаган экенсиз. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгы азыр сиздерге чалып, сиздердин дарек сурап атат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр жогоруда турган алдыдагы номер мына ушул чай тууралуу мына маалыматты суроолоруңуздарды ушул телефон аркылуу жооп ала аласыздар. Алдыдагы төмөндөгү номерге чалсаңыздар болот, ардактуу телекөрүүчүлөр. Анан мүмкүн болсо Алтынай айым, бул алгач алып келгенде мен 100 эме алып келдим дедиңиз, упаковка же пачка? 100 пачка, мындан 100 алып келгенмин. Анан мунун канча түрү бар? Бул жерден азыр 2 түрдү көрүп отурам. Деги эле канча түрү бар бул нерседе? 2 эле түрү бар Кыргызстанда учурда. Ушул 2 түрүн сатабыз. Бул чайды ичүүгө сунушталбагандарга бул чайды ичиребиз. Болду, ушул эле жетиштүү да. Анан мен өтө акчага деле басым жасаган эмесмин. Кылган жумушуң дагы баягы эмгек кылып дагы жакшы кылсаң, ошонун берекесин берсин деп. Эл арыктап, сизге алкышын айтып турса, демек акчанын деле анчалык кажет эмес. Баракелде. Чындыгында баягы аябай сонун отзывдарды жазып турушат, бизге бат-баттан окуп алып, ушунчалык бир аз толкундоолор болуп кетет да, жумушта отуруп дагычы, ошондуктан. Баракелде. Анан мүмкүн болсо азыр дагы элдерибиз Бишкектеги дарегиңиздерди сурап жатышат.
мага дагы режиссерлор жеткизип атышат. Мүмкүн болсо дарегиңизди айта кетсеңиз. Биздин дарек Токтогул Советская мотоцентр, ошонун 3-чү этажы, 45-чи офис. Анан бул жакта турган телефондорго чалсаңыздар, бардык аймактарга жеткирип берүү кызматы акысыз. Анан учурдан пайдаланып айта берейин. Роза ичи ошол Кудай колдоп биз скидка кылганбыз чайларыбызга. Роза ичи жардамыңыз тийсин депчи. Негизи Турциядан, анан жалаң натуралдуу болгондуктан түз фабрикадан самолеттор менен келет. Акчасы ошо чайдын өзүнүн баасына жараша, ошого карабай биз скидка кылганбыз. Ошондуктан азыркы учурда Канча пайыз скидка? 20% кылдык, өткөндө бир 40% кылдык эле бир күнгө. Азыр учурда 20% арзандатуу бар. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушул пайыздатылган чайды алам десеңиздер, биздин Абдырахманова Токтогул кесилишиндеги мото имаратынын 3-чү кабатында, менин туура түшүндүм окшойт, 45-чи кеңсеге келсеңиздер, мына ошол жерден Алтынай айымга же болбосо ал жактагы кызматкерлерден мына ушул чай тууралуу алгач ирет маалымат толук алып, сиздин ден соолугуңузга болобу, болбойбу, мына ошол тууралуу маалымат берип, анан гана сиздерге сунуштайт экен бул чайды. Ыраазычылык билдиребиз. Мүмкүн болсо келиңиз, бир өзүңүздүн деле жеке жашоого суроолоруңузду берели. Чыгармачылык менен эмнеге иштебей калдыңыз, алыстап кеттиңиз, ырларыңызды укпай калдык, клип чыкпай калды дегендей. Ооба. Эми ушул тарапка өтүп кеткенден бери 2 жыл аябай чоң тынуу болуп калды. Буга дагы атайын мамлекеттик эме кылып салгандыктан ар бир адамдын жоопкерчилиги, ар бир кардардын жоопкерчилиги менин мойнумда болуп калды. Ошондуктан көбүрөөк убактым ушул компанияга кетип калды. Учурда ыр клиптерибиз даяр болуп калды. Кудай буйруса, ушул жылы чыгармачылыкка, бардык күчүмдү чыгармачылыкка арнайм. Демек, жаңы күч, жаңы дем менен баштаган. Өзүмдү аябай өзүмдөй сагынып калдым. Сахнаны сагындым, элди сагындым, ошол чыгармачылыктын казанында кайнаганды сагынып калдым. Баягы эл алкышын айтып колдоп турса, ошондон өткөн рахат жок. Анын үстүнө сахнада турганда баягы сен ырың бүткөн соң элдер бир ушундай алакан чабат, ал жактан тыйын, акчаң дагы тыйын көрүнүп калат эмеспи? Демек, анда 2023 буюрса сизден көп ийгиликти күтсөк болот. Кудайым буйруп насип этсе, болгон күчүбүз жашайбыз. Баракелде, сизге ийгиликтер болсун, көптөгөн ийгиликтер болсун. Чыгармачыл жолуңузда деги эле мына ушул ишиңизде элдин алкышын алып жүрө бериңиз. Анан чай деп калдык. Бул чайды өзүңүз колдонуп көрдүңүзбү, өзүңүз жеке? Ооба, биринчи келгенде сөз түрдү биринчи өзүм баштадым. Кандай болот, даамы кандай экен, жакындарым айтарда да эле менин мойнумда да жоопкерчилик. Анан ошондо өзүм биринчи ичип баштагам. Учурда дагы эми чыгармачылык адам болгондон кийин сулуулук, эфир сулуулукту талап кылат. Эл ушунчалык бизди көргөндө кайсы бир жактан бир эс алуу алыш керек да, чыгармачыл адам катары деп өзүм дагы бир калыпта жүрүшүм керек. Бул менин жоопкерчилигим деп эсептейм. Өзүм салмам 50 килограмм. Сурагандар көп болот анан эфирден. Мен аябай чоң көрүнөм да, ошондуктан өзү арыктабайбы дегендер болбосун деп айтып койдум. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мен Алтынай айымдын жанындамын. Буга чейин да бир канча иретем көрүшүп жүрөбүз жакшылыктардан. Азыр айтайын дегеним, чындыгында арык өзү да кичине, баягы эфир бир канча килограмм кошпот эмес, анан ошондон улам балким сизди толуксуң, өзүң арыкта деген суроолор жаратылса керек. Анан Алтынай айым, сизден сурайын дегеним, бул чайда жыпар-жыттар кошулганбы же кошулган эмес чайлар? Кошулган эмес. Клубника жыттанган, анан анда бир ушундайлар бар. Жыттанбайт, бирок даамы бар. Клубникага ичкенде чай клубникага эле окшош. Эч кандай жүрөк айланбайт, көңүл айланбайт. Соктой кылып эле күнүнө 2 маал ичип коет. Бул демек бардык чай клубника же башка жыттар даамдары да бар? Бул чайыбызга көк чай бар го, кадимки эле биз ичкен, ошол чайга даамы окшошуп кетет бул чайдыкы. Бул чай клубничный болуп кетет. Бардыгынын составында кандай чөптөр, арыктоого жардам берүүчү чөптөрдүн курамдары бар, кургатылгандары бар. Баракелде. Анан Турцияга бардыңыз, алдыктан жанагы 100 пачканы алдыңыз, ошентип Кыргызстанга келип, алгачкы эми бул дагы бир иш да. Анан ошону баштап атканда мындай
коркуу сезим болду, болгон жок, мен чоң жоопкерчилик алып атам бул жерден деген коркуу сезим болду. Эми ошол үчүн коркпош үчүн кылып аткан ишиме ишенимдүү болуш үчүн атайын Турцияга барып изилдеп келдим да. Бардык документтерин кылып, бизден башка эч ким Кыргызстанда сатууга мүмкүнчүлүгү жок, сатууга болбойт. Ал биздин компания чоң минус алып келип калат. Ошондуктан мен мындай бул чайды бирөө элге тартууларда ушунчалык чын жүрөгүм менен анан ишенимдүү түрдө тартуулай алам. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Айтор мына ушул мен атын кишине Mary Detox. Mary Detox чайын эгер кимде ким алам дей турган болсо, арыктап жай келатат айымдар, купальникке батам дечели. Бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы кичине тамаша салдым, анча-мынча айымдарыбызга катуу тийип, анан эртең мени жаман көрүп калчу эле. Тамаша ардактуу телекөрүүчүлөр, айымдар, кечирим сурайм. Азыр мен бул чай тууралуу айткым келди. Мына ушул Mary Detox деген алтын ай айымдын ушул биздин кыргыз айымдарына тартуулап жаткан чай экен. Бул 6 килограммдан 10 килограммга чейин 1 ай ичинде бере турган результат бо ошондо. 1 ай ичинде результатын берет. Бул бизде кепилдик деп убадасын берип отурат. Андыктан алтын ай айымга кайрылсаңыздар болот. Төмөндөгү номерге чалып, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы бир өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо, жеке балким бир ооруңуздар, кайсыл ооруга болот ичүүгө, кайсыл ооруга болбойт ичүүгө, мына ошол тууралуу баардык маалыматты төмөндөгү номерге чалып, анан биле аласыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Анан чай, эки чай дедиңиз, бирөө бул көк чай дедиңиз. Көк чайга окшош келет. Муундарга кайсынысын сунуштайсыздар? Чайдын өтө пайдалуу жактары көп да, мен эфирден азыр толук кенен айта албай атам. Ал үчүн ар бир кардардын өзүнө, биз кайрылган кардарга дагы кененирээк кылып айтып беребиз. Бул азыркы учурда негизги максат ушул чайдын Кыргызстанда зыянсыз арыктатуучу чай Кыргызстанда бар экен дагы да элге жеткиликтүү кылуу максатында келдик. Бизге кайрылган кардарлар негизи башка продукцияларды вообще ичпейт да, китайский нерселерди. Ошондуктан кайсы чайды улуу муундар ичет, эгерде оорусу жок болсо, хронический оорусу жок болсо, анда Mary Detox деген чайыбызды, бул чайыбызды иче берсе болот. Эми давление сактуулуу апаларыбыз, аталарыбызда оорулар бар, алар ирем деген чайыбызды ичсе болот. Биз өзүбүз сунуштайбыз, адистер кайсыны ичсе болот, кандай кылса болот. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, чайдын Айтор сиздин ден соолугуңузга карап гана анан сунуштайт экен. Анан мен айтайын дегеним, бул жерден мен дагы ишеним жаратып, эч кандай химикатсыз, натуралдык чөптөр менен, дары чөптөрү менен жасалган чай, кепилдиги бар, 1 ай ичинде 6 килограммдан 10 килограммга чейин сизди арыктатат. Бирок албетте ошол сиздер берген эрежени сактай турган болсо, ошондо арыкташабы же? Негизи чайды калтырбай эле ичип турган болсо, анда арыктайт. Калган функцияларды чай адамдын организминде өзү аткара берет да. Баракелде. Дагы да болсо элдерибиз сурап атат, ардактуу телекөрүүчүлөр, дарегибиз Бишкек шаарындагы дарек Абдырахманов көчөсү менен Токтогул көчөсүнүн кесилишинде Мото имаратынын ичинде 3-кабатта 45-чи офисинде. Андыктан бардыңыздар ошол жака келип, толук консультация, маалымат алсаңыздар болот. Орусча кошуп кетип атпайбызбы көңгөн жаныбыз. Эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, бир кыскача роликке барып келели. Мына ушундай мыкты сөздү да тандап алган экен, сизге ден соолукту келечек деп. Андыктан келиңиздер, ден соолукту карайлы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бирок ден соолукка дагы бир эч кандай Кытайдын кошулган химиялары эмес, натуралдык чай менен да арыктоого мүмкүн. Дагы бир рет кармаган орозоңуздар кабыл болсун, ардактуу телекөрүүчүлөр. Эми мүмкүн болсо мына ушул чайды элибизге, биздин айымдарыбызга, деги эле кыргыз элине алып келип, мына ушул тартуулап жаткан алтын ай айымга бир эркин микрофон суралы, элибиздин ыйык Рамазан айы менен куттуктап өтүңүз. Келиңиз эмес. Чоң рахмат сиздерге. Сиздер баары ушунчалык элге дагы да жеткиликтүү мүмкүнчүлүктөр түзүп отурат. Кыргыз элиме колдон келишинче дагы да кызматтарыбызды көрсөтө беребиз. Ден соолук биринчи сөз түрдө керек экен бардыгыбызга. Ошол тараптан өзүңүздөргө болгон сулуулук тарабынан, ишенимдүүлүк тарабынан сиздерге жардамым, пайдам тийгизип атканда Кудайдын жардамы менен мен кубанычтамын. Ар бир бизге кайрылган кардардын жоопкерчилиги, ден соолугу үчүн биз кам көрөбүз. Дагы бир жолу туткан орозоңуздар кабыл болсун.
Эң сонун. Сиздин да ишиңизге ийгилик, деги эле ушул кыргыз элинин ден соолугуна кам көрүп жүрө бериңиз демекчибиз. Анда эмесе убакыт учкан куш дейт бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сиздер менен 2 саат бою кызматыңыздарда мен Махабат Талантбекова жана кесиптешим Адилет Турсуналиев 2 саат бою кызматыңыздарда болдук. Ардактуу телекөрүүчүлөр, күнүңүздөр жемиштүү, күнүңүздөр берекелүү, ырыскылуу өтсүн деп тилек кылалы дагы. Эмесе кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.